Bir түндө байып кеттим. Бирок баарын жоготтум. Турмуштук окуядан алынды. Менин атым Азамат. Бир кезде мен кадимки эле жөнөкөй адам болчумун. Эч кимге кереги жоктой сезилген. Айлыгы араң жеткен. Кыялдары чоң, бирок мүмкүнчүлүгү аз жигит. Мен Бишкектеги кичинекей батирде жашачумун. Аялым Айжан. Бир уулум бар эле. Жашообуз жаман эмес, бирок жетишсиз. Кээде түнү менен ойгонуп, ушинтип эле өтүп кетеби жашоом деп ойлонуп калчумун. Бир күнү баардыгы өзгөрдү. Күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк болду. Досум Бакыт телефон чалып калды. Азамат, алло, Азамат, тез келе кал. Бир чоң мүмкүнчүлүк бар. Мен буга башында ишенген жокмун. Бирок эмнеси болсо дагы барып көрөйүнчү деп ага бардым. Ал мага жаңы инвестиция, крипто акча айлантуу жөнүндө айтып берди. Мен чындыгын айтсам, ага түшүнгөн деле жокмун. Бирок бир гана сөз кулагыма урунду. Бир жумада акчаңды 5 эсе көбөйтөсүң. Ошол сөз менин акылымды айлантып койду. Мен үйгө келип көпкө чейин ойлондум. Айжанга айтсам, ал караманча каршы болду. Кереги жок дейм, Азамат. Тобокелге салба. Бизге ойлонсоң, бизге тынч эле жашоо керек деп тескери карап басып кетти. Бирок мен аны уккан жокмун. Мен бар акчабызды жада калса кредит алып, ошого баарын салдым. Ошентип бир түндө өзгөргөн тагдыр болду. Биринчи күнү эч нерсе. Экинчи күнү бир аз пайда түштү. Үчүнчү күн дегенде мен өз көзүмө ишенген жокмун. Эсебиме чоң сумма толду. Мен байып кеттим. Бир жуманын ичинде менин акчам 10 эсе көбөйдү. Мен өзүмдү башка адамдай сездим. Жаңы машина алдым, кымбат кийим кийдим. Досторум да көбөйдү. Айжан болсо унчукпай калды. Бирок анын көздөрүндө кандайдыр бир коркуу сезими бар эле. Ошентип байлык менен келген өзгөрүү мени дагы өзгөрттү. Үйгө кеч келе баштадым. Уулум менен сүйлөшпөй да калдым. Аялымдын сөзүн укпай калдым. Мен үчүн эми бир гана нерсе маанилүү болчу. Ал акча. Бакыт дагы айтты. Дагы сал, досум. Эгер дагы чоңураак акча салсаң, мындан дагы чоң киреше болот деп мени кызыктырды. Мен токтогон жокмун. Баардык акчамды кайра салдым. Мана кырсык бир түн. Мен телефонду ачтым. Экранда бир гана нерсе жазылып турду. Баланс 0. Башында түшүнгөн жокмун. Кайра текшердим. Баары жок болуп кеткен. Компания болсо жабылып кеткен экен. Демек, акчамдын баары күйүп кетти. Мына баардыгы жок. Чыныгы жоготуу. Башымды жерге салып, мен үйгө келдим. Үйдө тынчтык. Айжан чамаданын жыйнап жаткан экен. Азамат, биз кетебиз, деди ал жай гана. Мен аны токтотууга аракет кылдым. Бирок мени уккан жок. Анткени кеч болуп калган. Ал бир гана сөзүн айтты. Сен акчаны тандадың. Үй бүлөңдү бизде эмес. Уулум мени карап турду дагы, бирок эч нерсе айткан жок. Ошол көз караш мен үчүн эң оор сокку болду. Мына эми жалгыздык. Бир күндө байыдым. Бир жумада баарын жоготтум. Бирок эң оор жоготуу акча эмес эле. Менин үй бүлөм болчу. Мен үй бүлөөмдү жоготтум. Эгер азыр мен кайра баштай турган болсом, бөлөкчө кылат элем. Мына эми жөнөкөй жумушта иштейм. Кээде уулумду алыстан көрүп калам, ал мени тааныса дагы жакын келбейт. Мен түшүндүм эми. Акча бар эмес. Кеч болуп калганда эч нерсе кайтарбайт экен. Эгер сиз угуп жатсаңыз, акча табыңыз, бирок жакындарыңызды жоготпоңуз. Байлык эсепте эмес, жаныңда турган адамдарда тура.